Навальный да, сен да батыштан қайтып келдіңер. Навальныйды зонадан өлтірішті. Сен болса түрмеден түрі қалдың. Емнеге деген сұрақ еттір. Эми мындайда. Навальный деген ал өз үшін жооп берет. А мен өзім үшін жооп берем. Албетте, биринчиле кыргыз эмес Америкага кеткен. А биринчи советтик адамдардан биринчи болгом мен. 95 жылдары. Аяққа барғаным өкінбейм. Америкаға барып, корень пустил я, тамыр қой бердім. 3 балам гражданин Америки. А американский гражданство сатып ал келсе $1 миллион тұрчу. Инвестиция беріп, мамлекеттен анан алсың. А менің балдарым бақытсын аяқтан төрөлүп качты. $3 миллион паспортты бекер ашты. Роддомдон, американский Вашингтонский. Азыр американ гражданында жыргап жашап жатат. Ал эми мен канчадагы советтик адамда бывший. Мекенге болгон сагыныч, ностальгия елеп туруп алды, мен анан кайтып келдим. Бирок мекени мени карды тосуп алды, суроо сиретип. Анткени эки президент тушунда түрмөдө отурдум. Бакиевдин тушунда 2 жыл отурдум. Атамбаевдин тушунда 5 жыл отурдум. Атамбаевдин тушунда болсо ошол түрмөдөн өлтүрбөсө дагы ууланганга аракет кылышты. Ал эми Камчы Көлбаев болсо өлтүрүүгө аракет кылды. Анткени мен ислам идеясын жайттым да. Воровского идея, капырский идея каршытым. Акыры Көлбаевдин өзү өлтүндү, мына Алла Таала түстөп койду, өзү өлтүндү. Мен болсо түрө калдым. Түрмөгө салып кордойм деген Атамбаевдин өзү оор болуп, жер тепкилеп, решетка тепкилеп, доолу катындай чачын жууп, чыңырып, жалынып, Ташиев, Жапаров мутуна жыгылып атып, мына Западка качып кетти. Ағарған мен Борзый гордо отурдум. Колония постоянно начали мушташып, особый режимге чейин барып, аяктан чорнолорду талкалай чаап мушташып. Так что мекени мени суроо, достаточно суроо эле тосуп алды. Достаточно суроо. Бирок ошого жараша мен өзүм дагы каршыда хынкытпей Борзый гордо отурдум. Каршыда алдан чыккан бир иштеп жулууртат дейт. Мен де бир иштеп жулуп курутатмын. Баары Аллахтын каалоосу менен болду. Анткени Алла Таала каалабаса дейт. 1000 киши чогулуп келип зыян кылабайт деген бир хадисин айткан. Так что Навальныйга мен салыштырбаган, Навальный ал деген куфр, демократия, капырский демократиянын себебине отурду. Мүмкүн ал тозоктой жатат ошон үчүн азыр мына өлбөчү көргөн Навальныйга. Демократия деп жүрүп. А мен деген өсөм шариатта өлмөкмүн, түптүс бейикке чыкмакмын. Иншаллах. Так что я не сожалею. Бияктан эле байып кеттим, жырап кеттим. Шунака, Борзый гордумда.